Орусия аткезчиликти азайтуу үчүн Кыргызстанга техникалык жардам берет. Жогорку кеңеште кечээ 6 майда 2020 жылдын 13 ноябрында Москва шаарында кол коюлган Кыргыз өкмөтү менен Орусиянын ортосундагы Кыргызстандын салык башкаруу системасын өнүктүрүү максатында кайтарымсыз техникалык жардам көрсөтүү тууралуу макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Маалыматка ылайык, бул келишимдин негизинде Орусия Кыргызстанга кошумча нарк салыгын көзөмөлдөөнү жакшыртуу максатында техникалык жардам берет. Анда 2022 жылга чейин керектүү 1000 аппарат берилүүгө тийиш. Салык кызматынын маалыматына караганда жаңы жабдуулар контрабанданы азайтат жана көмүскө экономиканы ашкере кылганга шарт түзөт. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, көмүскө экономика болжол менен ИДП көлөмүнүн 23-24% түзөт. Ал эми эл аралык уюмдардын иликтөөсү андан кыйла көптү. Көмүскө экономика ИДПнын 40%га жакынын ээлерин көрсөтүп келишет. Булак Ринкейж. Садыр Жапаров президент болуп олтура электи. Эки жагын жыйыштырып, президенттик ишин баштап алгыча кумтөрдү эсинен чыгарды деп, асынып өлүп алайын дешкен бузукулар. Мына эми оозуңарды жаап, бир жериңерди бекем кысып, дымыңарды чыгарбай, күм жам болгула. Биринчи соттон утуп чыгыптырбыз. Алардын жогорку сотко даттанууга акысы бар экен. Даттанышына шегим жок, себеби алар деле кол кушуруп карап олтурушпайт. Эгер эле Кудай жолубузду оңдоп, биз кыргыздарга боору оруп жогорку соттон утуп ала турган болсок, анда эле сырткы карызыбыздан дээрлик кутулуп калат экенбиз. Бул өтө кубанычтуу жаңылык. Садыр Жапаровдун бийлигин кулатууга шылтоо таппай жүргөн жугундукорлор, энпочу саткандар, мадумаровчу бузукулар, адам болгула, эсиңерге келгиле, өлкөнүн өнүгүп кетишине тоскоол болбогула, арам оюңарды, ыплас ишиңерди токтотуп, жалпы кыргыз элине кошулгула. Азыр кыргыз эли бөлүнүп жарыла турган мезгил эмес. Сасык тажиктерден ар кандай жамандыкты күтсөк болот экен. Карапайым элди аткылаган айбандарга эч качан ишенбейбиз. Тажик менен мамилени токтотуп, чек араны жаап, бардык калакаларга точка коюшубуз керек. Биз тажиктерсиз эч нерсе жоготпойбуз. Ошондуктан Тажикстанга Рахмон менен жолугушууга баруу, кандайдыр бир меймандостук мамилелер, атүгүл бир тууган элбиз деген жагалданган куру сөздөрдү да айтыштан өзүбүздү тыйып, оозубузду алаканыбыз менен жаап олтуралы. 36 өлгөн адамдарыбыздын өчпөй турган кегин дайыма мээбизге түйүп жашайлы. Биз кылмышкер Атамбаевди түрмөгө тыккандай, тажик эли да Эмомали Рахмондук кылмыштары үчүн темир тордун артына салышып, кыргыз элинен публично кечирим сурамайынча аларга кечирим жок. Сөз 261 миллиард 769 миллион сом тууралуу болуп жатат. Мындай билдирүүнү жарандык активист Шамурза Бөрөкулов жазып чыкты. Бектур Асанов. Камчыек Ташиевдин мүнөзүн жакшы билгендер ал тууралуу терс маалыматтарга такыр ишенбейт. Учурда соц тармактарда Камчыек Ташиев тууралуу жалган маалыматтар таратылып, аны каралоо аракети активдүү жүрүүдө. Экс-депутат Бектур Асанов УКМКнын төрагасынын мүнөзүн жакшы билгендер мындай маалыматтарга ишенбейт деп эсептейт. Камчыке менен 30 жылдан бери таанышмын, мүнөзүн жакшы билем. Саясий кызыкчылыгыбыз көбүнчө дал келбей калат. Бирок анын позициясынан кайтарына, кайсыл бир кызыкчылыкка кирип кетерине түк ишенбейм. Тажиктерден кечирим сурады деген видео чыкпадыбы? Аны көрөрү менен монтаж экенин билдим. Болгондо да өтө примитивдүү монтаж. Бизге да андай монтаждарды далай жасашкан. Бул киши кечээ эле чыга калган жок. Тарыхы бар. Тарыхына көз жүгүрткөндө деле ага жасалып жаткан каралоолорго ишенүүгө мүмкүн эмес. Менимче көбү буга ишенбейт. Ал өтө чоң жоопкерчиликти мойнуна алды. Бар эле ала бербейт. Башын канжыгага байлап коогалаң чыккан жерге барды. Чек ара маселесин чечип, чыр жаңжалга чекит коелу деп жатат. Мында колдошубуз керек. Туура, бир аз кемчиликтер болуп калышы мүмкүн. Жакында бир топ саясатчылар чек ара маселесин жакшы билгендер чогулуп, сүйлөштүк, талкууладык, сунуш айттык, талашып тартыштык. Биздин сунушубуздун, жүйөбүздүн көбүнө Камчыек Ташиев ынанды. Чырды улантып албайлы дедик. Ошондуктан азыр бардык саясий күчтөр, саясатчылар сунуштарын бериши керек.
Көп нерсе азыр ачык болуп жатат. Барыбыз биригип отуруп сүйлөшүп, элге кошулга чыгып түшүндүрсөк, жеңил болуш керек деп ойлойм. Себеби Фергана өрөөнүн маселеси абдан опурталдуу, оор маселе. Эски СССРдин аймагындагы эки курч маселе жери бар. Бири Кавказ, экинчиси Фергана. Дүйнөдө 4 кызыкчылык болсо, алар Фергана өрөөнүнөн кесилишет. Орусиянын, Батыштын, ислам дүйнөсүнүн жана Кытайдын кызыкчылыгы. Американын мамлекеттик ишмери улуу ойчул Бжезинский ким дүйнөнү башкарам десе, Евразияны башкарсын деген. Евразияны башкарыш үчүн Орто Азияны колго алыш керек. Ошондуктан бул жерде өтө терең, өтө кылдат карай турган маселе жатат. Менин сунушум ушул болууда. Кеңешип иш кылалы, кылдат бололу. Азыр сен мен деп кер-мур айтыша турчу убак эмес. Саясатчылардын 90% бүгүнкү күндө бул маселеде бийликке жардам берүүгө даяр, деди Бектур Асанов. Булак саясаткечи. Путин иш жүзүндө Рахмонду Садыр Жапаровдон жакын көрөбү? Москвадагы 9 май жеңиш парадына орус жетекчилиги Эмомали Рахмонду чакырып, Садыр Жапаровду чакырган жок деп, 2 күндөн бери жумурткадан кыр издегендердин отуна май тамгандай эле болду. Путин парадтын юбилей жылдарында эле КМШ мамлекеттерин чакырат. Былтыр Сооронбай Жээнбеков барып, багы жокко дагы жок болуп, жардамчысынан ковид чыгып калып, ошол замат ак падышага жолотулбай, парадка да катышпай калганы эсибизде. Бирок юбилей эмес жылдары Путин кезеги менен бирден конок чакырып ардактайт. Мурдагы жылы ал кездеги Молдова президенти Додонду чакырган. Эми быйыл азыркы ОДКБ төрагасы Тажикстан президентине келиптир. Анын Москвага барары 3 ай мурун эле белгилүү болгон. 25 апрелден бери Рахмон бир канча жардамчы, жан сакчылар менен кошо карантинде жатты. Ал убакта Москвада ким билиптир, Кыргызстан менен тиреше кетерин. Ошондуктан Россия тажиктерди колдойт экен. Садырды чанды деген туура эмес маалымат. Пандемия убагында кааласа дагы Кыргызстандын президентин кошумча чакыра алышпайт. Анткени ал карантинден өткөн эмес. Эмомали Рахмон учурда КМШ президенттеринин арасынан эң улуусу жана аксакалы ошол. Аны менен кечээ гана шайланган Садыр Жапаровду салыштырууга болбойт. Бирок бул факт эч кандай Россиянын Тажикстанга тартканы, Путин мырза Жапаровду жаман көрөт дегенди билдирбейт. Угушубузча, Россиядан ага май айынын экинчи жарымына чакыруу келди. Эмне болсо дагы өз тагдырыбыз жеке керт башыбызда экенин унутпайлы. Биздин мамлекеттин келечегин жана чек араларды расмий бийлигибизден башка эч ким чече албайт. Азия Ньюс гезити. Булак Арыба Кежи. Рыскелди Момбеков: Садыр Жапаровдун Тажикстанга барбайм дегени мага жакты, барбаш керек. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков өлкөдөгү соңку оор кырдаалга байланыштуу пикирин Маралга билдирди. Ал чек ара боюнча оюн айтып жатып, президенттин айрым чечимдерин колдоорун билдирди. Кол салган адамга конокко барган бул кыргызга кылган кызыкчылык эмес, чыккынчылык. Андыктан Садыр Нуркожеевич кече туп-туура кылды, барбайм деди, барбаш керек. Керекпи Рахмон өзү келсин, кан төккөн жерге өзү келип, кыргыз элинен кечирим сурасын. Кандай болгон күндө дагы ал келиши керек, биз барбашыбыз керек. Биз эмне деп барабыз, мойнубузга камчыны ийилип алып, кулду куруп барабызбы? Бул мамлекеттүүлүк өлдү дегенден кабар берет да. Ошол үчүн мен кече Садыр Нуркожеевичтин Баткенге жүрүп, мен барбайм дегени мага аябай жакты. Диктатор, агрессор алдына чакырса барган тарыхта болгон эмес дейт эл өкүлү. Булак Аргумент Кежи.